дингишенген молда деп коелук. Молда барып өзүнүн баласын коргоп, адам катары барып, фамилиясы аты бар. Барып коргонго толук укугу бар. Молда жада калса келип добуш бергенге да укугу бар. Депутаттыкка, президенттикке койгонго да укугу бар. Бир гана муну Кудайдын атынан жасабаш керек. Гражданинин атынан, өзүнүн атынан жасаш керек. Динди тиге Куранды кармап келип ошонун атынан командирди коркутпастан, работодательди Трудовой кодексти алып келиш керек, адам укугу жөнүндө мыйзамдарды алып келиш керек. Гражданин катары каралыш керек деген гана жер турат да, ушун муну бул жобону мына ушундай түшүнүш керек. Рахмат. Мен оюмду айтайын, өмүрө киргечи. Бирок бул статья кабыл алынды, мыктык. Saat 10'da ya. Хорошо. Биринчиден, эгер ал Кудайдын атынан кылбаса, ал мусулман болбойт. Муну нерсени эске алыш керек. Экинчиден, биздин муфтиятыбыз бар. Муфтият мусулмандардын диний башкармалыгы биздин диний муктаждыктарыбызды аткарууга жооп берет. Мамлекет алдында биздин диний укуктарыбызды талап кылуу компетенциясы бар муфтиятта. Аны силер муну кантип четтетип атасыңар андан кийин? Муну диний уюмга кирет муфтият, туурабы? Биздин айт намаздарды окушубуз, биздин жанагы ажыга барышыбыз диний уюмдардын мамлекет алдында талабы болуп эсептелет. Аны кантип келишпейт атасыңар? Ал таптакыр башка маселе. Мамлекеттик бийликке кийлигишпейт, аралашпайт деген ал чечим алып аткан чечимдерге таасир этип, ошону өзгөрткөнгө талап кылбайт дегенди билдирет. Ал эми өзүнүн укугун коргогонго, мыйзам берген укукту коргогонго толук акыңар бар. Агай, барибер, мына жерде дагы бир карап койсоңуз, мынакей, вмешательство религиозных организаций, то бишь муфтията или православной церкви и служители религиозных культов в деятельность государственных организаций. То есть школу, да? Школу мы что, не можем? Абдан туура жазылган, мындан башка дин боюнча мыйзамдар болот, башка адамдын жашоо тармагы боюнча мыйзамдар болот. Ал жерде сиз айткандардын баарын деталдаштырып жасайбыз. Бул кийинки мыйзам чыгаалардын жумушу. Алардын нанын биз бул жерден тартып албайлык.